Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар. Сиздердин назарыңыздарда эл билсин автордогон аликалык программасынын кезектеги чыгарылышы. Мына булай. Көрсөтүүбүздүн өткөн жолку чыгарылышында Чүй облусунун Аламдын районуна караштуу Каражыга чайылынын жашоочулары Уржанов Калмухаммед, Газизов Руслан жана Кант шаарынын тургуну Шакирова Фаималар, ушул эле Каражыга чайылынын тургуну Балтабаев Абдыразакка өзлөрү жашап жаткан үйлөрүн күрөөгө коюп, үстөк пайыздык төлөм менен 150-200 миң сом өлчөмүндө акча алып, жыйынтыгында Уржанов Калмухаммед, Газизов Руслан жана Шакирова Фаималар соттун чечими менен үйлөрүн Балтабаев Абдыразакка алдырып койгонун назарыңыздарга сунуштаган элек. Кыштын кыраан чилдесинде Аламдын районунун сотунун чечими менен бизди сот аткаруучулар келип, Балтабаев Абдыразак менен бирдикте үйүбүздөн чыгарып жатат. Биздин бүгүнкү абалыбызды тасмага түшүрүп, жалпы коомчулукка кабарлап койсоңуздар деп өз үйүнөн чыгарылып жаткан жарандар кайрылган эле. Биздин чыгармачыл топ Каражыга чайылына барып, төмөнкүдөй көрүнүшкө күбө болдук. Соттун чечими бар, соттун чечимине негизде аткарып атабыз. Аты жөнүңүз кайсы соттун чечими? Аламдын районунун соттун чечими. Азыр Аламдын районунун соттун чечими боюнча бул жерде үйдөн чыгарыш керек деп бүгүнкү числоо боюнча. Ал эми бу жарандарга үстөк пайызы менен акча берип, бүгүнкү күндө үйлөрүн соттун чечими менен өзүнө өткөрүп алган Балтабаев Абдыразактын иниси мындай дейт. Абдыразак байке өзү барбы өзү бүгүн? Бүгүн өзү. Кечен айткан ошо багып эме татты, чыгарган жатыпты, багып койгула деди, көп кой, эме кылып кой деди. Эчтекеден эметкен жокмун. Кел узучу салайын деген эле эмесмин. Түшүнүп эле. Мен жөн эле келдим. Анан мен да тукум-пукумга деле тийишкенде болбойт. Ал кандай болду, эмне болуп келди, биз анын эмнеси бар экен. Бүт эле моюнда көчүп келгенде. Сиздин аты жөнүңүз? Мен Дамир атым. Дамир. Фамилияңыз? Балтабаев. Балтабаев. Тиги Абдыразак байкенин өзүнө телефон чалып сүйлөшпөйсүзбү? Может, жолугуп сүйлөшүп кетебиз бүгүн. Азыр. Сүйлөшүп көрүңүзчү. Чак сүйлөшкөнчө. Түшүнбөстүктөн улам нотариус аркылуу ишеним кат берип жатып, кол кой деген документтерди окубай туруп кол коюп берип, анын кесепетинен өз үйүнө ээ боло албай, Чүй облусунун Аламдын райондук сотунун чечиминин негизинде сот аткаруучулар тарабынан сыртка чыгарылып калган Сүйүн Уржанова менен Калмухаммед Уржановдор көзүнө жаш тегеренип, дале акыйкаттан үмүт үзбөй, жалпы журтка, мамлекеттик жетекчилерге, укук коргоо органдарына кайрылып жатышты. Акчасын убагында берип эле процентин төлөп жүргөнбүз. Анан 12-жылы Мовреки Балтабаев эме Докдурбек деген кишиге сатып идим деп келип, алар келип чыкты эметкенден процент токтотуп төлөбөй көгөрүп ушуга чейин отурдук. Бул 1 жылдан бери накта сот болуп атат. Соттошуп атат. Сотто болсо биз тарапка эч ким эчтеке мындай эме чечкен жок, сөзүбүздү да уккан жок. Бир эле киши ошо Абдыразактын сөзүн угуп эле, Тотондун сөзүн угуп эле сот ошол тарапка чечип атат. Эмне кылса ошо кылсын, мен баарын сатып алгам керек болсо деп ошентип айтып жүрөт элге. Ошо анан эми башка эмне акыйкат жок болуп атса эмне дейбиз башка? Сиздерден башка канча дагы жабырлануучулар бар экен? Бизден башка жабырлануучу бизге тиги эмеден госрегистрден чыгарып берген боюнча 28 киши болчу. 28ден кийин биз телевиденияга чыккандан бери дагы 6 киши чыкты. Анан эми жазбайсыңарбы, эмне отурасыңар, ушинтип эле бир Абдыразактан, Тотондон коркуп отура бересиңер десек, анын чорныйлары бар, өлтүрүп кетет деп коркуп жазбай чыкпай атышат. Ушундай эмеси бар болсо бардыр, ким билет эми. Анан өлтүрүп кетсе, аны дагы көрөрбүз. Бизди ушинтип айтып, ачыкка чыгарып коюп турсуңар деп эме кылса, менин өтүнүчүм ушул силерден, ошо мен айткан сөздөрүм баарын эл билсин, эл уксун, эл коркпой жазсын бизге окшоп чыгып. Үйдөн ажыраган деле ошо менен жашоо турмуш бүтүп калбайт. Жашообуз жүрө берет. Кудай берерин унутпасын. Кудай көрүп турса, аны таразалап койгусу бардыр. Бир Кудайга койдук башка. Президентке айтып, ак үйгө, көк үйгө жаздык, ал тараптан эч нерсе болгон жок бизге, эч кандай неме жок. Анан кийин аягы кой эми. Бир Кудай тараза, Кудайга койдук деп үйдөн чыгып кетип баратабыз ошо. Сооронбай Шарипович коррупцияны жоготом деп айтып атасыз. Бирок сизге ал жөнүндө эч кандай жетпейт окшойт, жеткирбейт окшойт. Ушу коррупцияны канча президентибиз келди, баары тең жоготобуз дейт. Мына сиз дагы келип жоготобуз деп атасыңар. Бирок жоголгон жок коррупциячы. Сизге жетпей эле бияктан баарын иштин баарын бүтүрүп атат. Сиз келип өзүңүз барып туруп киришпесеңиз болбойт бул.
Балтабаев Абдыразак азыр $20,000 бер, анан кийин үйүңдү берем деп атат. Же болбосо барып ак үйдүн алдына өрттөн эчтеке колуңардан келбейт дейт. Ушундай өлүмгө бизде мажбурлап түртүп атат да. Ошонун баарын карап туруп, ошо карапайым элдин көйгөйлөрүн чечебиз, жардам беребиз деп Сооронбай Шарипович сиз өзүңүз телевизордон айтып атасыз. Бирок ал ишке ашпай атат. Дагы бир жолу айтам, Сооронбай Шарипович. Силерден сураныч. Ушул биздин көйгөйүбүздү чечип бергенге өзүңүз киришпесеңиз болбой калды. Же болбосо чынында эле ошо ак үйдүн алдына барып өрттөнөбүз. Ошол айтарым сизге. Бул көрүнүшкө күбө болгон Каражыгач айылынын жашоочулары Уржановдордун кошуналары мындай дейт. Бияка да тартпайм, айналып кетейин. Бул деген Тотон деген өзү үчүн эле бала. Ай Тотон карап турсаң, Аяш апаң сүйлөп атат. Уят го балам, ушу кыштын күнү үйүнөн чыгарып отурганың. Эми ушул айылда Тотон деген Тотон атың бар элем. Ай айналып кетейин, сен Абдыразак деген тилиң эмеңди эме араң угуп атам Тотон, айналып кетейиндер. Жакшылык менен ушу кышында ушул жерден чыгарбай эле койбойт белең. Ай уят болбойбу Тотон, уят. Чоң уят бул деги. Абдан уят Ала тоого. Биз биринчи көрүп атабыз го ушинтип кышында куратып чыгарып атканыңар. Уят болду го. Айланып кетейин. Эми булар чыгып эле талада калбайт го, бирдеме болор айланайын. Жакшылык кылгыла да. Маңдайына жазган. Ооба. Талада калбайт да. Деги эле тирүү киши талада калбайт. Айланып кетейин. Кичине бир мындай акыл эс менен жыйышып, кичине акыл эс менен сүйлөшсөңөр болмок. Бул жакшы эмес кышында үйдөн чыгарып атканың Тотон, айланайын. Мен айтарым ошо. Эми бул ушу бир айылда туруп, бир айылдын эли, бир айылдын тургундары ушу бир туугандай болуп калган кишилер эми ушунча барганга бул туура эмес да. Эми ошол экен жок дегенде эле тиги документин берип койсо үйүн сатып деле акчасынан кутулуп калган эмес, жок деле бир комнат болсо үй сатып алат эле да. Ушинтип бир айылдан бир айылга көчүргөн ушу жакшы болобу? Бул айланып келип өзүнүн башына тие турган иш. Ошо өзү ойлосо болот ушуну, ошо ойлонуп. Анан эми булар эми барган менен Кудайга шүгүр, ден соолук болсо, оокат өтө берет, баары жүрө берет. Бирок уят ушул, уят иш болду. Калыстык гана оюмду айтканга мүмкүнчүлүгүм бар. Себеби бул иш боюнча адамдардын айтуусуна караганда Калмухаммеддин өзүнүн семьясынын өзүнүн айтуусу боюнча бул сот системасы калыстык менен кумандуулук менен чечкен жокко деп ойлоймун. Шунун арасында бир кандайдыр бир коррупциялык системанын негизинде чечилип калганбы деген да өзүмдүн түшүнүгүм бар. Бирок эми муну дагы айыл өкмөтү, айыл башчылары башында эле оң чечип коюуга мүмкүнчүлүгү бар эле. Муну эмнеге мынчалык создуктурганга мен анча түшүнө албай турам. Мен $300 алгам андан. Алсам мен үйдө жокмун. Бир айлы процентный я задержала. И он сказал, үйдө бошоткула деп келип кыздарымды, балдарымды коркутуптур. Анан эним келип $300 берип эле документ алып алган. Бул жерде басып элгилей кетүүчү негизги маселе Калмухаммед Уржанов бул үйүн күрөөгө коюп Абдыразак Балтабаевден үстөк пайыздык төлөмү менен акча алып жатканда нотариус аркылуу берген ишеним катта көрсөтүлгөн документи боюнча Калмухаммед Уржановго мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан жеке менчик турак жай куруу үчүн берилген жер тилкесинин кызыл китеби гана болгон. Үйдүн техникалык паспорту болгон эмес. Бирок ага карабай Чүй облусунун Аламдин райондук сотунун судьясы Кылыч Байсов 2018-жылдын 19-апрелинде Уржановдордун үй бүлө мүчөлөрү толук курамы менен жашап жаткан үйүнөн чыгарылсын деп чечим чыгарган. Ал чечимди Чүй облустук соту да, Кыргыз Республикасынын жогорку соту да колдоп, эч өзгөртүүсүз күчүндө калтырган. Эгерде соттук териштирүүгө негиз болгон документте турак жай курууга берилген жер тилкеси гана көрсөтүлүп турса, анда Чүй облусунун Аламдин райондук сотунун судьясы Кылыч Байсов кайсыл үйдөн Уржановдорду чыгарууга чечим чыгарган деген суроо жоопсуз калып жатат. Бул суроого кимдир бирөө эртеби кечпи жооп берүүгө тийиш. Урматтуу Сооронбай Шарипович, мына дагы бир жолу кайрылым сизге. Ошо телевизиядан деле башым чыкпай койду. Мына орекил канча кайрылып, канча неме кылып атам, эч жыйынтык жок.
Эми мындай мен өзүм ордума койгонду жакшы көрөм да. Эми мен ушундай положенияда болсом эмне болот эле деген ойда. Азыр Норекил видеону көрүп аткандырсыз, кадрларды көрүп аткандырсыз. Ошонун ордуна мен деле сиздин карындашыңыз болормун, может улуу эжеңиздер болор, может мен сиздин бир тууганың болормун. Эгерде мен сиздин бир тууганыңызды ушинтип чыгарып аткан мезгил болсо, сиз кандай каят элеңиз? Ушуга макул болот белеңиз? Же законду өзгөртүп кокуй ушу карапайым калкка жардам берейин дейт белеңиз? Караңызчы, канча элди мына Норекилди бүткүлөп атабыз. Болбос ушул үйдү 200 миңге берип, андан да корккон жокпуз. Мейли дедик. Үйүбүздү сатып 20 миң төлөп берели десек, жок. Үйдү бошоткула деп атат. Мына 200 миңге көрдүңүзбү кандай саңыраган тамалып атат? 200 миң сомго. 200 миң сом калып атат. Мына бул дагы эчтеке эмес. Менин үйүмдү көрсөңүз, меники 50 сотук жер менен үйүм. Бардыгы условиясы менен. Эми ошол экени мен сатып сага акчасын берейин десем, жок. Мага 20 миң доллар бер деп атат. Эми бул дүйнөдө ал акча экен. Нар жагысы акырет экен. Сооронбай Шарипович, ушул экени эң эле катуу кайрылышым сизге. Коррупцияны жок кылып, соттогулардын нормально иштешин, ушундай карапайым калкка жардам беришиңизди суранабыз. Мына көрдүңүзбү? Өзүңүздү ордуна коюп көрүңүз, ушул мезгилде коюп көрүңүз. Сиздин бир тууганыңызды, же болбосо ушу ата энеңизди ушинтип көчүрүп атканын. Рахмат сизге. Бул видеону ушул ойдон тыштап коет, же болбосо кайрылышы жок калат деп ойлобойм. Бирок мен сизге эгерде колуман келсе, сиздин эмеңиз келсе, ушу сиздин даже жаныңызга барып, мени кабыл алып коюшуңузду сураймын. Негизи биз силер адеп тарткан убакта 28 киши болчу экен. Ошондой үйүн алдырып, имуществосын алдырып, аялына жаздырып, балдарына жаздырып, өзүнө жаздыргандан ошончо үй экен. Андан кийин силердин передача чыккандан кийин 6 киши чыкты. Бизге 6 киши чалды. Мына бир тууган иниси турат, ушул уксун. Тотон телевидениеден көрөт да кантип көрбөй коет. Айылдын мугалимдер коллективи уксун, баары уксун. Бүгүн Уржановдордун тагдыры күтүп турган Фаима Шакирова менен Руслан Газизовдордун үнүн уксак, алар мындай деди. Урматтуу президент, силерге обращение кылып атабыз. Бизде мындай эме болуп калды. По сути, как бы сказать, biz не виноваты здесь. Бизге кичине жардам берип койгула. Бул туура эмес иш кылып атат. 200 миң сомго бизди без дома оставляет да, бул мен боюмча туура эмес болуп атат иш. Сиздерден сураныч жардам берип койгула, тиги органдарга обращаться этип атабыз, алар дагы бездействие кылып атат. В сторону Балтабаева, Абдразак и Чыңгыза в ихнюю сторону все делают. Бизге эч кандай проблема чечпей атат да биздикичи. Бүгүн дагы могу Калыбай экеники выселение болуп атат. Өзүңөр көрүп атасыңар. Сураныч болуп атат силерден. Бизге жардам берип койгула. А бизди дагы эметип атат. Что хотите, то и делайте. Самоубийство, идите Белый домго ошактан эмет. Өзүңөр күйгүзөсүңөр же деме кыласыздар, мага баары бир деп ошондой айтып атат да. Я в этом деле прав деп. Ошо эметип атат да. Сураныч, урматтуу президент, бизге жардам берип койгула. Мына мени да ушул күн күтүп атат. Мен ошон үчүн ушуларга күйүп, ушинтип жүгүрүп жүргөм. Сооронбай Шарипович, болгон бир эле үй ушулардыкы, башка эчтекеси жок. Мына бул кишинин оорусун деле көрүңүз, кайсы состоянияда турат ушул киши. Кайсы бети менен ушул экил төлө. Кайсы бети менен дагы мына инисин жебер атат. Өзү келген жок, өзү келе албайт. Анткени 200 миңге эле үйлөрдү алып койсо, эмне келет ал чалкалып жаткан болсо. Джиптерди айдап, кафелерди куруп, элдин жерин тартып алып. Бул деле жөн эмес, мунун да арты бар. Кудай мынонча кишибиздин эмесин жөн койбойт. Сооронбай Шарипович, мына эке бизде деле энелериңиз бардыр, бизде карындаштарыңыз бардыр. Ушул экени соттого турган немелерди туура чечип, бардыгын допрос кылып, мына ушунча мен 1 жылдан бери жүрүп жүрөм, мени бир ой сураган жок. Мунукуда да ыйлагам Шарипович. Мен эч ким сурабай эле үйүмдү алып атат деп. Эмнеге сурак бербейсиз? Эмне деген закон чыгаргансыз? Сиз колду койдуңуз, болду деп коюп эле чыгарып коюп атат. Эмне деген закон болду? Ушу законду карап коюңуздарды суранабыз. Жок дегенде артынан эмне болду деген суроону коюла. Өзүң коюп турсуң, конечно деди, мошенник болсо өзү. Мынонча үйлөрдү алып атса,
Ошо көнүп калган бул. Буга келип алдап колду койдуруп андан кийин алып койсом болот экен деп. Мен андай доверенность экенин билген эмесмин. Эгерде мен билсем ага да жаныма жолотпойт болчумун ал доверенностьти. Ошо доверенность аркылуу ушунча элдин баарын зырылдатып атат. Участкалар канча? Сиз бизге ишенбесеңиз мына жебериңиз баардык станцияларга жеберип, канча кишинин жерин алып алды экен. Баардыгы документально турат бизде. Даже ошону барып көрсөтүп атат сотко. Мына мондай болуп атат десе, силер кол койгонсуңар деп гана жылмайып күлүп коюп атышат. Биздин чыгармачылыкта өткөн жолу бул маселе боюнча Каражыгач айылына барганыбызда Абдыразак Балтабаев ден соолугуна байланыштуу ооруканада жаткандыктан анын пикирин угууга мүмкүнчүлүк болгон эмес. Бул сапар барганыбызда инисинен суранып атып, телефон аркылуу байланышып, жолугушууну макулдашып, Абдыразак Балтабаевдин үйүнө бардык. Ойбайке, сизге да барып жолугайын десем өткөндө больницада экенсиз. Барып айтып кеттим. Жолукпайлыбы, жолугуп бир сүйлөшпөй, өзүңүз ошентип айтып бербейсизби? Ооба, хорошо, мен барам азыр, Биз анын дарегин айылдаштарынан сурамжылап отуруп тапканча, бул окуянын катышуучулары да биздин артыбыздан жетип барып, Абдыразак Балтабаев менен чогуу жолугушуп, мына мындай жагымсыз көрүнүшкө күбө болду. Эмне? Берсин эл, эмне? Ак үйдүн астына барып өрттөнүп өлбөйм, аны сен эмне өрттөнүп өлөм? Сен өрттөнүп өл. Sen karısını alıp durup vermeye koymadın mı? Hayır, karısını alıp senden ertesi günü varıp jastırıp alıp dursun koy. Uydanan prosentini alıp dursun. Bettiğin çok kendi. Kişi alası içinde ya mal alası dışında da elder görsün seni tanısın diye bakın. Kazım buna bir insan çıkırayım. Çıkır. Bana bu şimdi korkuda bu barın satıp algan. İnsan barın satıp algan bu korkutup zakon. Zakon var. Zakon sen tarafta kendi akçaga barın satıp alıp dursun. Sen zakondu tuğra kılsan zakon sen taraftarlı olur. Oba sen sana okşaptı akçam yok da menimce. Emni üçün aldın akçanı aytpayç mına televizyonda. Emne aytıp bergen men kayla ayta berem sana. Suğun akçaсын güyön jedi. Betin mesele betin jastırdı. Kayak aldın mı akça? Betin betemesken Kuday turar. Mına elini aytar. Adam ken bunday. Uşunday betin aytkan men çularga. Yerlerdi satıp mına güyöndagi. Kaysı jerde sağa okşap 80 uy alıp eldin uvalına kalıp eldi kış kuröde çıkarıp emet atkan jeri jok. Uyatı jok dese. Takır betin bet bolbay kalgan turbay söz tukpay. Mına Osman tiydi kolun hazır. Men gerek bolsa men seni sotko berem. Mına tartılıp kaldı meni Türtkönüň. Meni Türtkönüň gördüňөр mına bara alıp jaka. Bular mına men bunu aytayım. Bular özü dele bilbeyt. Men birinci ayttım hayır. Sen biri jürse biri jön beri bile jürüp turgan. Berbeyt, kara bergen 6 yıldan beri men bunu hiç kim kiftan sevirmeydi. Mına bir kadar kiftan sevirmeydi. Yok bunda bet. Anan ki sen bolsa koyturayım, sağa da ketebez. Mınday olup atar. Sen bağı emetkende koytsun, sösüksüңөр. Geldiňer, aldıňar. Barın üýüňerdi paşty. $12.000 aldıňar. $12.000 aldılar. Koytur, men bardım, men suragan yok. 150.000 so'm ele alganbız. Bunda bet jok endi. Hem sen 150.000 so'mga üy koyboyt. Buna karasan notarius. Altın 150.000 alıp altından üyün dokumenti, zaksı kakası, pasportu. Sen altından ne alasın? Sen de büt var. Mına uşu kişide barıcı. Men el bilsin de bul degen el bilsin degen передача. Ben seni bekar kılıp durun. Başında ele kuvup çıksam olmaz. Oy mına malajesty. Kuvup çıktın mına. Müdöňe jettin. Sen uşu sottan süyleyip bilen. 10 katında eşit var. Sen sottun barın satıp alıp dursun. 10 katın tükün. Bir katında süyletpeyt eken janagı. Özüne okşap torsoygan emeğe advokat diye süyleyt eken. Men karısты ver dedim. Karısı vergende 200.000 bereyin dese men sen üyüňe süyletip çıgan dep aytmadım. 200.000 so'mdu bereyin. Golgana. Bet jok eken. Volgаны kayaktan, Volgаны kayaktan. Betin bet bolbay kalıptır. Degi işi kılıp, jakşılap yüzün görsetip koygula. Uşundaçı. Elder aldanbay uşu kişini görüp bilip alsın. Televizyonda görgüsün öyle, zakon var. Oşa sen televizyonyaga görsetsen, men seni üyden çıkarıp atam televizyonda. Brigadir kılıp koyduğun aylanay, prezident alay. Anan keyin prezident Prezidentti sen priznovat etip atasın. Sen prezident tügül, karapayım eldi, hiç kimdi dağı göçsün var. Yo, emne geldiler. Gelgende buna ay. Bol degen teң tuşubuz. Munun göy-göyün biz kantip. Хорошо, göy-göyün gelsen anlayayım. Buna ay sen başından bir basıp gelgen yok. Bacağız ay, bacağız. İyi bacadan aylan. Bacağız. Ay bir adamda basıp gel ay.
О үйүңдү момдол, менде жумуш деген толтура. Баласы өкө сварщик, минти бар. Канча жумушуңду жасап берди, туз урсун, ошо баламдын колу эмгеге тылган сваркасы урсун. Канча бааняңды сваркалап, канча жасап берди, уятың жок экен да сенинчи. Даже өкүл атабыз келип суранып өкүл атабыз бир бажа деп аткан ошо. Хорошо. Мен бул киши менен өзү менен бир сүйлөшөм. Бул калптын баарын айтат бул ушундай аферист. Кандай айтканда Сен менден ашып кеттиң ба? Бул деген биздикине үйрөткөн да, кагазды монтуп чапкылап койсоң элдин баары коркуп калат. Бул кишинин дагы өзүнүн укугу бар. Мындайда азыр закон деп атасың, сен закон. Эми Закон жок, бул закондун баарын сатып алган бул. Кудай деген да бар да. Жок, Кудайды коюп тур. Кудайдын алдында кичине мындай булар алган. Мына пайданы сабай турган киши жок. Үйүн коюп туруп бирөөгө алып берип акчаны. Ал кетип калды. Мына мен ошондо эле айткам, өлдүң. Үйсүз калдың деп. Бул берме, жообун берейин. Булар менен жанагындай крупный сумма акча алган. Бербей жүрдү, бажам. Нан урсун, крупный сумма алган эмеспиз. Вообще бетиң жок экен сенин, Нотариуска ким барат? Нотариус сурайт, үйүң сатып алган кетет. Мунун бир ошибкасы тилгат албаптыр да сенде. Мына ушундан ошибка кылган. Жанагы берген акчанын баарына тилгат бердиң беле? Алдым деп. Квитанция берген эмес, эч качан берген. Ошондон мунун ошибкалары болуп атат да буларда. Мындай болду. Эч кимге бербептир, эч кимге. Алтынга да бербептир. Мишанын баласына да бербептир. Эч кимге бербептир. Алардын баарын сатып алган мен. Сатып алган, үйлөрү сатып алган, алар саткан. Сага ошон эме. Бет жок, бет жок. Сатканга да болбойт. Бул закондун баарын сатып алыптыр. Госрегистрде да таанышы бар. Бир коя турасыздарбы? Сиздерге айтайын. Урушуп, талашып. Сен таанысың, сен муну үчүн төлөп койбойсуң. Кудайдын алдында. Кудай деген бар. Кудайдан коркуш керек. Оозум шишип калды, азыр колу тийди, мага кол көтөрдү. Калы келсе баса калып шабамак, бул ушундай адам бул. Бетпак. Я. Алда өзү тапсын. Мына башы калчылдап баштады. Сен эмне кыласың башың калчылдап? Сен өзүң закондон корколу, бирок Кудайдан да коркуш керек, Тотон. Кой, артыңды ойло. Мына сен эми бул үчүн, буланы айтып берип, мен түшүндүрүп берип атам. Негиз айтып атам да. Калпычы, мунун калпы. Басы келди дебейсиң, келбейди. Мына 80 үйдөн бирдемеси чыгып кетпесе болду, Тотон. Кайсы 80 үй? Айлык эме? Үйдө алып атыптырсың деп уктум. Ким айтат? Кой, айтып элдин баары. Мен. Кой. Сен өзүңө жооп бер. Мен жооп берем. Мен Алланын астына жооп берем. Сен Аллага жооп бер. Сен Алланы кой. Мен Алланын астына. Баян сот айткан сен Алланы кой деп. Мына булар эл билбесе да сен билесиң. Айыл өкмөтүнө Сен 6 миллион сууга келгенде сууну жеген ушулар эми калыга чаптап атат. Калы байкуш кышты кыштай, сууну суудай, карды кардай кечип жасаган, бул эчтеке жасаган эмес. Эми ошонун баарын өзүнө приписывать этип, өзүнүн кылганын баарын бизге неметип, бизге жамап атат. Бул мына нагылыйын көрүп атпайсыңарбы, түртүп чыгарып атат. Беттен эчтеке. Бас кирбейсиң, эмне киресиң? Мен үйүмө кирем. Жас. Түртпө. Ак үйдүн астын өрттөн дегенсиң, сенин үйүң өрттөнөт. Коя турбай. Сен мени монча күйгүзүп атканы мен эмнеге турбайм? Эмнеге турбайм? Эмнеге кетпейм? Мына булай. Мына ушундай көрүнүштөн кийин Абдыразак Балтабаевдин короосуна кирип, анын пикирин уксак, ал да өз чындыгын айтып берди. Мен баягы сотко кайрылгам. Булар убагында үйлөрүн өздөрү саткан. Убагында крупный сумма акча алышкан. Үйлөрүн өздөрү нотариуска барып жаздырып беришкен мага. А эми эмне сот чечет? Баарыбыз законго баш ийбиз да. Закон чечет да. Баарыбыздын ортобузда бир эле закон. Калыстык закондо соттордун баары калысты чечип атат, баары. Эмнеси туура эмес чечип атат. Эч кимди сатып алган жок. Кайрылдым, Уржановдун үйүн выселенияга бердим. Чечип атат. Баарын эле туура чечип атат. Калгандарын да туура чечип атат. Эми алар өз убагында көрүш керек болчу да, закон менен кылып. Эми анан түштөн кийин калп эле тиги элдердин баарын башын оорутуп, он аялдарды эшитип алган ал туура эмес да, законго жатпаган нерсе. Биз тараптарды элдешүүгө чакырдык, бирок аракетибизден майнап чыккан жок. Абдыразак Балтабаев кимге, качан, канча үстөк пайыздык төлөм менен акча берген? Аны карыз алган айылдаштары качан кайтарып бериши керек эле? Эгерде алган акчасын бере албай калса, анда анын ордуна эмне берүүгө тийиш болчу?
эч бир тараптын колунан тастыктоочу документти көрө алган жокпуз. Балтабаевдер Кара Жыгач айылындагы карызга баткан Уржанов, Калмухаммед, Газизов, Руслан жана Шакирова, Фаималар сыяктуу айылдаштарынын үйлөрүн эмненин негизинде өзүнө өткөрүп алган. Мына ушул маселеде укук коргоо органдары тарабынан тыкыр иликтенген эмес го деген күмөн жаратууда. Урматтуу Кара Жыгач айыл тургундарына кайрылуу жасап кетким келет. Ошо Балтабаев, Абдыразактан карыз алып, пайызы менен төлөп берген адамдар болсо, мага окшоп талаада калып жүрбөгүлө. Эгерде ошо Балтабаев, Абдыразактан карыз алып, үстөгү менен төлөп беребиз деп пайызын төлөп аткан адамдар болсо, ошо пайызын төлөгөндөн кийин квитанция же болбосо расписка требовать эткиле. Антпесе Абдыразак бизди мага окшогон мына адамдарды мен дагы ушинтип Абдыразактан карызга алып, пайызы менен төлөп берем деп пайыздын проценттин акчасын квитанциясын албай ага ишеним жасап, ишенип аягында мына үйүмөн ажырап отурам. Сиздерге дагы бир жолу кайрылып кетким келет. Айыл тургундары ошо Абдыразактан, Балтабаевден алган акчаңарды азыртан баштап квитанция же болбосо расписка төлөгөн акчаңардын распискасын требовать эткиле. Антпесе алданасыңар бизге окшоп. Урматтуу кыргыз элим, биз кабылган окуяга сиздерди кабылбасын деп сиздерге кайрылуу жасап коелук дедик элек. Мына биз ушинтип бирөөгө ишеним менен залогка деп китебизди, кызыл китебизди берип алып, ушундай кишиге Балтабаев, Абдыразакка туш келип калдык. Эми бул болсо бизге доверенностька кол койдуруп алып, биз деген үстөк пайызын бүт төлөп берип жатканда бул бизге квитанция эчтеке бербейт. Ошо ойдон азыр биз мынорки соттошуп атканда дагы же квитанциядан жок, же эчтекеден жок. Эми бул айтып атат, силер бир тиын төлөгөн эмессиңер деп. Биз бул акчанын баардыгын төлөп берип бүткөн кишилербиз. Эми азыр сиздерден суранарым, бул жалгыз эле Балтабаевден эмес. Ушу кыргыз элимде ким ушундай мошенник болсо, ким бирөөдөн акча алып атса, бирөөгө кайрылып бирдеме берип атса, бул жашоо бүт кагаз экен. Ошо кагаздын ичинде баардыгыңыздар квитанция сурап, же доверенность немени карап, же болбосо моундай доверенность боло турган болсо, бул азыркы замандын немесинде адвокат жаныңыздарда жүрүш керек экен, ошол главный документтерди оформлять этип атканда. Азыркы заманда бул Балтабаевдай кишилер көбөйүп кетти. Сиздерден суранарым, ушундай биздей окуяга кабылбагыздарда. Бул маселе боюнча баштапкы тергөөдө соттук териштирүүлөрдө көптөгөн мыйзам бузууларга жол берилгенин баса белгилеп, Уржанов, Калмухаммед, Газизов, Руслан жана Шакирова, Фаималар Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына расмий арыз менен кайрылышкан. Учурда Чүй облустук прокуратурасы бул ишти көзөмөлгө алып, кайрадан кароо алдында турат. Демек, кыш шилдеде карапайым адамдарды үйүнөн чыгарып, талаада калтырган мындай жагымсыз жагдайларга Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан мыйзам чегинде бөгөт коюлуп, акыйкат чечим чыгат деген ишенич менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар.